УКМК тарабынан муниципалдык жер тилкени арзан баада саткан Каракол шаарынын мэриясынын жетекчилигинин жана башка адамдардын кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы аныкталды. Тактап айтканда 2021-2022 жылдары Кашка Суу Кичи районунан көп кабаттуу социалдык үй жана студенттик жатакана куруу үчүн Каракол шаардык мэриясы тарабынан 8312 чарчы метр жер тилке бөлүнүп аукционго коюлган. Андан соң өлкө жетекчилигинин муктаж болгондорду арзан турак жай менен камсыз кылуу боюнча талаптарын аткаруу үчүн мурда аукционго коюлган жер участокко көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн мамлекеттик ипотекалык компаниясына берүү пландаштырылган. Ошону менен бирге Каракол шаарынын мэриясынын жер комиссиясынын башында турган Каракол шаарынын биринчи вице-мэры жер тилкени ипотекалык компанияга өткөрүп берүү пландаштырылып жаткандыгын билип туруп, өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөп аталган кыймылсыз мүлктү Кыргыз Республикасынын жаранына жеке менчикке берүү үчүн аукционго өткөргөн. Андан кийин Каракол шаарынын мэриясынын жер комиссиясы ал жаранга Кашка Суу Кичи районундагы жер тилкесин берүү жөнүндө чечим чыгарат. Жер тилкесинин наркы аукциондо сунушталган суммадан алда канча жогору. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча Каракол шаарынын биринчи вице-мэры кармалып, Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.